Салам достор, барыңыздарга ысык салам айтам. Менде бир сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол ой менен бөлүшүп койууну туура көрүп атам азыр. Бир америкалык байке менен жолугуп келатам азыр. Анан ошо болгон окуяны бир айтып берип коеюн деп атам сиздерге. Америкада болобу, Европада болобу, негизи биздин кыргыз жарандар өзүбүздүн эле арабызда жүрө беребиз да. Колубузду чертип, тамагыбызды ичип, башка ошо америкалыктар менен, европалыктар менен дос болбойбуз. Көпчүлүгүбүз, баарыбыз эмес. Анан албетте чет өлкөгө келгенде сенден кийинки ким мурунураак келсе, ошолор сени үйрөтөт да. Кандай кылып жашаш керек, кайерден эмне кылыш керек, баардык бенефиттерди үйрөтүп коет. Анан муну мен эмнени айтайын деп атам? Америкалык ошо байке менен сүйлөшүп калдым анан. Бир жолукканбыз. Анан жолукканда мага аябай жакшы мамиле жасады да. Мен тааныбайт, биринчи көрүп эле ушундай мамилеси аябай жакшы да. Булардын мамиле менен эле тартып алат да булар адамды. Анан жолугалы, чай ичпейли, бир кофе ичели десем, макул болуп келди. Анан экөөбүз кофе ичип отурабыз, анан келип калгандан ошол жолугушуудан кийин жазып айтып атам да мунучу. Анан канча мүнөт айдап келдиң десем, 40 мүнөт айдап келдим дейт. Анан таң калдым да, мисалы Бишкекте турсам, Токмокко бирөө кофе ичпейлү деп мен чакырса, мен Токмокко барамбы кофе үчүн? Албетте жок. Булардын ушул мамилеси бар экен да. 40 мүнөт мен менен кофе ичиш үчүн машинесин айдап келиптир. Анан сүйлөшүп отурабыз, анан эмне кыласың десем, бир жерде англис тилинен сабак берип, волонтёрмун дейт да. Анан волонтёр болгондо кандайсың десем, акча төлөбөй эле иштейм дейт. Анан мен күлдүм да, канча жылдан бери акча төлөбөй иштейсиң десем, 5 жылдан бери акча төлөбөй иштейт экен. Анан биз өзүбүздүн айтып берип атпаймынбы? Бизде волонтёр деген түшүнүк жок. Кийинчерээк эле болсо керек. Анан булар Американы түптөгөндө, ошол Американы волонтёрлор түптөгөн экен да. Волонтёрлор ошол Америкага бекер жардам берип бул өлкөнү көтөрүшкөн экен. Анан ошонусуна көрүп алып таң калдым да, чынында эле кызык экен. Анан мен сурап атам, 5 жылдан бери мындай иштегиң келбей калган күндөр болдубу десем, жок дейт. Анан дагы канча иштейсиң десем, дагы 5 жыл иштейм го деп калды да. Ошондо дагы 5 жыл волонтёр болот экен. Бизде болсо кандай? Волонтёрлук деген бизде жок да. Бирөө жардам бересиң десе, канча акча төлөп бересиң деп сурайбыз да, туурабы? Өлгөндө эми ашып кетсем, нары бери 3 күн жардам беребиз волонтёр болуп. Тойлордо 1-2 күн. Анан эмнени айткым келип атат? Биз ошол чет өлкөдөн волонтёрлукту алышыбыз керек экен да. Мектепке барып, бекер жардам бергендерди көрдүм. Бекер жардам беришет экен. Жылдап. Мында кандай жүрөккө ээ болуш керек, кандай аң сезимге ээ болуш керек ушу бекер жардам бериш үчүн. Мына ошондой кызык экен туугандар. Анан колдон келишинче ошол башка улутту, башка жерди чайын ичип, тамагын жеп, төшөгүнө жатып анан жамандай бербей, мындай дос бололу, алардан жакшы нерсесин алалы, жаманын колдон келишинче алыс кылалы дегендей. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм.